Саламатсыздар, урматтуу мекендештер. Бүтүн Кыргызстан партиясынын тизмесинен чыкпай калдым. Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери абдан көп суммадагы акча сураган, биз деген алдыңкы катарына кошулбай калыптырбыз деген таарыныштар, кеп сөздөр, ушактар жүрүп жатат. Мунун баары калп деп айтат элем. Себеп дегенде Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери эч качан эч кимден акча сураган эмес жана бул партиянын курамын парламентке барышын эл сунуштап, эл түптөйт. Ага бирден бир мисалдардын бирин айтсам, биздин мына Москвадагы дегиле дүйнө жүзүнө тараган, абдан популярдуулукка ээ болгон "Мен мыйзамсыздыктарга макул эмесмин, менин укугум бар" деген кыймылдардын мүчөлөрү, аксакалдары, активисттери сунуштаган 5 талапкердин бар жогун Адахан Кимсанбаевич Бүтүн Кыргызстан партиясынын тизмесине кошкон. Алардын биринен дагы акча сураган эмес. Бул партиянын курамын элдер тандап, элдер сунуштаган адамдар гана тизмесине киргендигин толук баса белгилеп айта алам. Алардын бирден бир себеби эң алдыңкы катарга мени Орозайым Дарматова сени ушул кошсо жакшы болот эле деп ушул эң алдыңкы катарына биздин аксакалдарыбыз сунуштаган, сунушту четке какпай кошкондугу далил катарында айтып кетер элем. Урматтуу мекендештер, партияга дегеле парламентке элдин келечегин ойлоп, элдин эртеңкисине кызмат кылгандар барат. Туруктуу бир позицияда туруп, учурунда мыйзамсыздыктарга каршы туруп, эл тарап болгон инсандар барат. Такай өзүнүн позициясын билдирип, мурдакы дагы, учурдагы дагы президенттин учурунда болуп жаткан бар жокодон иштерге ушул "Мен мыйзамсыздыктарга макул эмесмин, менин укугум бар" кыймылынын мүчөлөрү, активисттери бар жогу оюн билдирип, тынымсыз өздөрүнүн позициясын билдирип келаткан. Элдик партия элдин гана үнүн угат. Ошондуктан ар кандай жалгандарга ишенбөөчүлүккө чакырат элем. Ал эми биздин өзүбүздүн мына аксакалдарыбыз, биздин активисттерибиз өздөрү айтып сунуштап кеткен видеороликти сунуштайм. Биз менен бирге болуңуздар. Рахмат. Урматтуу Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Кимсанбаевич, биз сизге чоң ыраазычылык билдирип кетели деп турабыз. Ушу чет жакта иштеп жаткан мекендештер, чет жакта убактылуу иштеп жашап жүргөн мигранттардын атынан кайрылуу жасап атабыз сизге. Биз өтө чоң рахмат айтабыз. Ушу биз көрсөткөн, биз тандаган кандидатураларды кабыл алып, тизмеге кошуп кабыл алганыңызга биз өтө чоң ыраазычылыкты билдиребиз. Сизге өтө рахмат. Бүтүн элдик партия өзү элге кызмат кылыш керек. Элдик партия бул элге көйгөйүн, талаптарын аткарып, элге гана кызмат кылыш керек деп ойлойбуз. Ошондуктан сизден биз үмүтүбүз өтө чоң. Адахан Кимсанбаевич, сиз бардык Кыргызстан жарандары сизди колдойт. Рахмат. Саламатсыңыздарбы? Улуу урматтуу кыргыз калкым. Биз Москва шаарында иштеп жашап жүргөн мигранттар элдик партия элди колдооруна дагы бир жолу ишендик. Биз көрсөткөн жаш кадрларды урматтуу Адахан Кимсанбаевич өзүнүн партиясынын катарына кошуп, алдыңкы тизмелерде алып баратканына аябагандай чоң ыраазычылыктар билдиребиз. Биз кошкондорду өзүңүз тарбиялап, өзүңүздүн тартип таалимиңизге салып, мыкты адамдарды кылып чыгарасыз деген чоң ишенимдебиз. Сизге биз аябагандай чоң ыраазычылык айтабыз. Бар болуңуз. Алла сизди колдосун. Саламатсыздарбы? Урматтуу Адахан Кимсанбаевич, алыс жакта жүргөнүңүзгө карабай, чындыгында эл тарап экендигиңизди өзүңүз далилдедиңиз. Сизге чоң ыраазычылык. Биздин эжелерибиз, аксакалдарыбыз кайрылуу өттү.
Ошолордун артынан мен дагы бир жыйынтыктуу сөз айтып, биз ыраазычылык билдирип Адахан Кимсамбаевичке өзүбүздүн мекендештердин атынан көрсөтүлгөн жакшы талапкерлерибизди, жаш келечектеги талапкерлерибизди колдоганыңыз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Жалпы эле биздин сыртта жашап жүргөн, убактылуу иштеп жүргөн мекендештер. Биз bundan канча бир күн мурда Бүтүн Кыргызстан партиясына канча бир адамдарыбыздын кандидатурасыны жогорку кеңешке талапкер катары, Бүтүн Кыргызстан партиясынын атынан талапкер катары кылып биз сунуштап адамдарыбызды жөнөткөнбүз. Ошонун арасынан бизде алдыңкы тизмелерден Кудай бөрүп насип кылып, Адахан Кимсамбаевич өзүңүз эрдик кылып жана элдик партиясын эл колдойт деген ураанга биз азыр көпчүлүгү ынанып турат. Эмне демекчибиз? Көпчүлүгү биздин чогулушта болгондордун бардыгы сизге ыраазычылыгын билдиришти. Миллиондон ашык мигранттардын атынан бараткан биздин кызыбызга жана биздин мырзаларыбызга ийгилик каалап, жана ошончо миллиондогон мигранттардын үнүн ошол жакта айтып, трибунада сүйлөп жеткизип, жана биздин укугубузду коргоого булар бизден бата алышкан, жана биздин укугубузду коргоого булар ал жакка барып, биз менен тыгыз иштешкенге даяр, аны сүйлөшкөнбүз. Ошондуктан биздин мигранттардын укугун эч ким коргобой тепселенип келатканда Адахан Кимсамбаевич Мадумаров дайым ушул проблемаларды көтөрүп, негиздеп, айтып, деп келатасыз. Дагы сиздин жаныңызга жардамчы катары болуп баратышат. Бардыңыздар бүткүл Кыргызстандын көйгөйүн көтөрүп, мойнуңуздарга алып, Кыргызстанды көтөрөм деп аттандыңыздар. Бүтүн Кыргызстан партиясы чындыгында Кыргызстанды алдыга алып чыгып, алдыга жетелей жакшы жакка алып барчу партия деп биз ишенебиз. Биздин каалообуз ушул. Баарыңыздарга рахмат.